Ошол мечитке баруулар, рыя үчүн, эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн намаз окуулар. Башында ушундай болушу мүмкүн. Кошуна көрсүн, башка көрсүн, досторун көрсүн деген көрсөтмө үчүн окуулар, сажда кылуулар болушу мүмкүн. Бирок бул башында. Өзү эле айтып атпайбы башында. Бирок ар кандай жолдорду шылтоо кылып өзгө өзү алдап үйдө калгандан көрө ошол намазга барганы жакшы. Досторду шылтоо кылабы, ар кимди шылтоо кылабы, айырмасы жок, барганы жакшы. Эмнеге ошол дос көрсүн үчүн, башка көрсүн үчүн намаз окуп жаткан болушу мүмкүн, бирок саждага барган учурлар, рүкүгө барган учурлар, ал намаз акырын барып өз оңдо болот. Кийин барып ал караса да карабаса дагы, досу бар болсо да жок болсо дагы намазга келе турган болот. Акырын намаз өз оңдо болот. Эл көрсүн үчүн, кожо көрсүн үчүн деп ар кандай жолдорду издеп өзүн өзү алдап мешитке барбай жаткандар, ар кандай шылтоолорду коюп жаткандар, же ар кандай шылтоолорду ал досуга оодарып жаткандар, сен эл көрсүн үчүн намаз окуйсуң, ар кандай нерселерди айтып жаткандар, ойлонуш керек. Башында ушундай болушу мүмкүн, бирок аягы барып жакшы болот, себеби намаз оңдой турган экен.